Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 23 май, бейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү болсун. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып колдоп кетиңиз. Россия Федерациясындагы диаспоралар чет элдик агенттерге теңештирилет. Бул өлкөнү тартипке келтиреби? Ушундай темада Свободная пресса басмасы кече макала жазып чыгыптыр. Макала ээсинин айтымында мигранттар азыртадан эле Орусияга өз эрежелери менен жашоого аракет кылып жатышат. Бул башталышы гана деп жазган макалада. Майдын аягына чейин мамлекеттик думага диаспораларды чет элдик агенттерге теңеген мыйзам долбоору сунушталат. Ошондой эле улуттук этникалык бирикмелерди чет жактан каржылоо тыюу салууга каралууда. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынса, ал абдан өзгөрөт. Орусияда да, коңшу өлкөлөрдө да. Россия Федерациясынын Коммунисттик партиясынын мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев диаспораларды чет элдик агенттерге теңеп, улуттук этникалык бирикмелерди чет жактан каржылоого тыюу салууну сунуштады. Мындай нормалар ал иштеп чыккан улуттук маданий автономия жөнүндөгү номер 74 федералдык мыйзамдын жаңы редакциясына киргизилген. Депутат Россия Федерациясында улуттук маданий автономия деген сөздөрдү жана концепцияларды өзгөртүү керек деп эсептейт. Бизге Михаил Матвеев айткандай, Россиянын чегинен тышкары өз мамлекеттери бар, этникалык жамааттардын диаспораларынын чет элдик агенттерге теңөө зарыл. 2022 жылдын февраль айында депутат Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасы Дмитрий Медведев өлкөдөгү ири диаспоралардын саны 1 миллиондон 5 миллионго чейин экенин билдирди. Айрым маалыматтарга караганда былтыр Тажикстандан 3,1 миллион, Өзбекстандан 4,9 миллион, Кыргызстандан 1 миллиондон ашык адам келген. Эми бул макалада айтылгандай иностранный агент деген, чет элдик агент дегенде, иноагент деп кыскартып койгон, бул Россиянын душманы деген эле сөздүн аналыгы, негизи эле. Эгерде иноагент макамына ээ болсо, ал адам же уюм Россиянын душманы катары эле эсептелет. Ким Россиянын бийлигин сындаса, Россия жөнүндө жаман сөз айтса, автоматтык түрдө ошол иноагентке кошулат. Ошол эле учурда, мисалы, диаспоралар негизи эле эмгектенип жүргөн мигранттардын укуктарын коргоп, ошолордун кызыкчыларын талашкан бир уюм болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, диаспоралар көбүнчө баягы акчасын албаган мигранттарды, укугу бузулган мигранттарды, андан сырткары мекендештерин кыйналган кээ бир учурларына жардам берген чоң организациялар. Бул бир эле кыргыздардын диаспорасы эмес, Россияда мисалы кыргыздардан сырткары тажиктердин диаспорасы, өзбектердин диаспорасы, азербайжандардын диаспорасы, армяндардын диаспорасы, андай улуттук диаспоралар өтө көп. Эгерде алардын баарын эле иноагентке кошуп, Россиянын душманы катары эсептей турган болсо, анда Россиянын ичиндеги жүргөн мигранттарга өтө кыйын болот. Алар баягы мыйзамсыз иштерди, кээ бир подставаларды, акча бербей бири-бирини баягыда кидала кылгандарды, ошондой иш аракеттерде чоң-чоң өзүнүн көмөгүн көрсөтөт. Андан сырткары кыйналып турган учурда, жардам керек болгон учурда, акча керек болгон учурда, мекенге кайтаруу учурларында өтө көп пайдалары тиет. Бул мыйзам долбоору кабыл алынбайт деген ойдобуз, себеби депутаттардын дагы башы жакшы иштегендери бар, ойлонот, талкуулайт, сөзсүз жакшы тыянакка келет деген ойдобуз. Диаспораларды колдоп, бирден лайк басып, ушул маалымат менен бөлүшүп кетиңиздер. Эми Москва Telegram группасынан жардам беребиз. Муси Д деген сураптыр. Ассаламу алейкум, Сахаравага барганга трудовой договор керек эмеспи? Билгендер айтып коюңуздарчы. ПЖ дейт. Жооп бере кетели. Негизи эле Сахаравага трудовой договордун кереги жок. Анткени биринчи эле мигрант киргенден кийин эле регистрацияны койдуруп, 1 айдын ичинде Сахаравага барыш милдеттүү. Ошол 1 айдын ичинде жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Мигрант регистрацияны бүтүрүп эле сразу Сахаравага барыш керек. Эгерде кечигип калса, 3 айдын ичинде, 90 күнүн ичинде деле трудовой договор жок эле барсаңыздар боло берет. Эгерде 90 күнүн ичинде кечигип барсаңыздар, ошондо суроо берсе, неге трудовой договор жок деген болсо, ишке кире элекмин. Официалдуу ишке киргенге мүмкүнчүлүк жок. Же официалдуу ишке кириш үчүн Сахараванын кагазын сурап атат деп барып жасатып, ошол жерде отпечаток тапшырып, анализдер тапшырып келсеңиздер болот. 90 күнгө чейин болуп калса. Бирок мыйзам боюнча негизи 1 айдын ичинде, 30 күнүн ичинде барууга милдеттүү. Деля жазыпты, саламатсыздарбы? Бакиров Айсекет
96-жылы туулган. Ушул кызды тааныгандар, билгендер болсо байланышып койгулачы 5 күндөн бери жок болтат дейт. Урматтуу мекендештер, bereke.ru сайтыны сиздерге айтып келатабыз. Ошол жерде издеймин деген атайын категория коюлган. Ошол издеймин деген жерге эгерде документ жоголсо, документ табылса, адам издесеңиздер, ошол жерге киргизип, ошол жерден издесеңиздер болот. Себеби азыр bereke.ru приложениясын көчүргөндөрдүн саны деле 20 миңден ашык, күнүгө 10 миң, 15 миң адам кирип атат. Балким ошолордун арасынан көргөн билгендер болсо, таап бериши мүмкүнчүлүгү бар. Анан маалымат катары бизге тааныштардан видео келди. Чыгарып коюңуздар, тууган уруктары таап деп. Казакстанга бараткан жеринен Hyundai Solaris окшойт. Бир автобуна катуу ДТП болуп, ошол жерде 2 жигитибиз каза болуптур. Жаш эле жигиттер экен. Водитель каза болгон. Ар жагында жатып чыгарып жатышпайт. Российский номери 713 РН 77. 97-жылы жигиттер экен. Паспорттарını чыгарганга өзү YouTube'да блог кылып коет, мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан видеосуну баягы Москва Telegram группасына таштап коебуз. Медиа деген жерден көрсөңүздөр болот. Паспорттарынын сүрөттөрү бар ошол жерде. Шамырзаев Эрмек жана Усупжанов Ислам деген 97-жылгы жаш балдар каза болуп калыптыр. Негизи эле туугандар, мекендештер, айрыкча жаштар жолдо жүргөндө этияттап, өзүңүздөрдү карап, абайлап, ден соолукту карап, убагында эс алып, убагында ишти кылып, жолдо жүргөндө өтө сак болуп жүрүңүздөр. Ар бирибиз мекенге эсен-аман жетели. Ушул маалыматты сиздерден сураныч, бөлүшүп коюңуздар, тууган уруктары таап алсын. Россиядан уже тажадым, Европага барып жумуш кылыш керек дегендерге bereke.ru сайтында иш, жумуш берилет деген жеринде Европага болгон сайттар бар. Ошол жерден карап жардам алсаңыздар болот. Андан сырткары Google Play'de bereke.ru приложениясын көчүрүп алсаңыздар, чоң жардам болот өзүңүздөргө. Бүгүнкү кыскача кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Каналды колдоп, лайктан басып, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам берет. Жаңа келген биздин мекендештер үчүн 8929 975 8979 номерине WhatsApp'тан жазыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жакшы жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.